Темир жана ак канаттын саякаты. Илгери Темир аттуу кичинекей бала жашаптыр. Ал абдан шайыр болгону менен таттууларды ченемсиз жегенди жакшы көрчү. Анын бөлмөсү ар дайым Момпосойдун кагаздарына жана шоколаддын калдыктарына толуп турар эле. Кечинде Темирдин апасы «Тишиңди жууп, эрте жат» десе, ал такыр укчу эмес. Ал тиш щеткасын карагысы да келбей, түн бир окумга чейин телефонунда оюн ойноп отура бере турган. Бир күнү эртең менен Темир ордунан тура албай калды. Анын тиши катуу сыздап ооруп, өзүн абдан чарчаңкы сезди. Анын мурункудай чуркап ойноого такыр дарманы калбаптыр. Түндүн бир убагында Темирдин терезесинен сыйкырдуу нур чачырап, ак канат таттуу аппак чымчык учуп келди. Темир, сенин жаман адаттарың сени алсыратып жатат. Жүр, мен сага бир нерсе көрсөтөйүн, деди жумшак үнү менен. Ак канат Темирди боз өрөөнгө алып келди. Ал жерде балдар күнү бою телевизор көрүп, пайдасыз тамактарды жеп, эч качан күлүшчү эмес. Алардын баары алсыз жана көңүлсүз көрүнөт эле. Бул жаман адаттардын дүйнөсү. Эгер тишиңди жуубай, таттууну көп жеп, аз уктасаң, сен да ушундай болосуң, деди ак канат. Андан соң алар күнөстүү тоого карай багыт алышты. Күнөстүү тоодо балдар таза абада ойноп, мөмө жемиштерди жеп жатышкан экен. Алардын тиштери берметтей аппак, өздөрү абдан күчтүү жана шайыр эле. Темир да ошондой болгусу келди. Темир үйүнө кайтып келгенде дароо ваннага чуркап барды. Ал тиштерин кылдаттык менен жууп, өзүн таза сезди. Андан кийин Момпосуйдун ордуна даамдуу кызыл алманы тандап алды. Ошол түнү Темир телефонун алыс коюп, убагында төшөгүнө жатты. Ак канат анын терезесинде отуруп, ага тынч уйку каалап, сыйкырдуу бешик ырын ырдап берди. Эртеси эртең менен Темир күчкө толуп, шайыр ойгонду. Эми ал күн сайын тишин жууп, пайдалуу тамактарды жейт. Ден соолук бул эң чоң байлык экенин Темир эми жакшы билет. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлыкты ак жоолук.